Эмне үчүн биз алып беришибиз керек? Алар эмне үчүн тетинде зарплаталарды алып атат, анан еще кайра элдин чөнтөгүнөн алыш керек. Алып бериш керек. Анда биз банкрот болобуз да. Депутаттар эми планшет алып берүүнү суранышууда. Жогорку кеңештин комитетинин жыйынында депутат Дастан Бекешев мындай сунушту келтирип, кагазды үнөмдөө жолун сунуштады. Чындыгында эле депутаттарга планшет сатып берүү керекпи же алар өзлөрүнүн айлыгына алышы зарылбы? Өздөрү алганга деле эмеси жетет да зарплатасы. Мисалы үчүн биз мына 6-чы мектепте иштейм, биз баарын тең өзүбүз сатып алабыз. Эмне үчүн биз алып беришибиз керек? Мен каршымын мисалы үчүн. Планшетти зачем? Аны планшеттен башка садик, больница дегендер салышпайт. Ошончо биз алып бергенге ладно алып берет элек. Анын үчүн деген ошондой средства зарплаталарды берсин, пенсияларыбызды көтөрсүн, анан алып берели. Алар эмне үчүн тетинде зарплаталарды алып атат, анан еще кайра элдин чөнтөгүнөн алыш керек. Наоборот, элдин кызыкчылыгын ойлошпой, элге алып берсин. Например, жакшы окуган кыздар бар, балдар бар. Үйүндө ошону дальше развивать эткенге ошондой планшет керек, аны алып бере албай атышат. Ошондойлорго жардам беришсин. Билбейм. Алып бериш керек. Өзүнүн акчасын алыш керек, наверное. Билбейм, айлыктары кандай жакшы болса, колундан келишинче алышса. По-моему, это неправильно. По-моему, у них зарплата хорошие, они сами должны обеспечить, да? Не знаю, я так думаю. Спасибо большое. Өздөрү сатып алсын. Керекпи планшет? Компьютер керекпи? Өздөрү сатып алсын. Анда биз банкрот болобуз да.